Кудайдын буйругу жок, курайдын башы сынбайт деп бул ааламдан берилет. Ошол сымал мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар азыр кыргыз жергесиндеги эле саясий, духовный, байлыктан кризисти, адамзаттын багыты кризиске такалды. Өлүм көбөйдү, аварияданбы, жөн эле суицидтен, ичимдик, оор көбөйдү. Дүйнө элинде дагы улуттар аралык пикир келишпестиктер, табигый кырсыктар, аты жөнү аныкталбаган оор суркоолор, рак, шишик, бесик, вирус, коронавирус, дагы вирустун түрлөрү чыгып атат. Дүйнө саясатчыларынын, бай мамлекеттердин, президенттеринин жол таппай аткандыгынын себеби бирөө гана. Ар бир доордо өзүнүн бир тартиби болот экен. Бул жаңы доор башталды да азыр. Көп жыл адам жаралгандан бери, эми миллион жыл болгондур, миңдеген жыл болгондур, ага жака баары байлы коелу, бирок ошо адам жаралып, темирди ойлоп таптыбы, темирден техниканы ойлоп тапты. Ошол мезгилде доорлорду пайгамбар доорунбу, Ленин доорунбу, капитализм, социализм системаны басып өттү. Ошонун баары эволюция деп аталат экен дагы. Анан ушу 21-кылымда адамдын гени сөөгү жетилиптир. Ушуну эске алыш керек. Эмнеге мындай болуп атат? Эмнеге оорудан кантип кутулам дегенде деле адамдын гени сөөгү жетилиптир. Ошо көп жылдык эволюциянын негизинде. Анан гени жетилгенде деле жумурткадан балапан пайда болуп, анын гени жетилгенде ал асманга көтөрүлгөндөй эле адам дагы бир азыр эволюцияга өтүш керек экен да. Бул кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан 21-кылымдын башында, ошо 98-жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин ааламдан аян катары берип келген. Аян десе эле чочубаш керек. Илгери түш аян деле түз чыккан да, түш аян деле туш келген. Туш болсун түшүң деп коет да кыргыздар. Ошо сыяктуу эле мына адамзат дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган, жумук менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет дейт, же ааламдашууга өстүрөт дейт. Мына могу Иньянда жашап аткан экенбиз 21-кылымга чейин. Мисалга Иньян деген сөз, бирөө динде жүрөт, бирөө өзүнүн ак санайт, бирөөгө кара санайт, же улуттарга бөлүнөт, же аял эркекке бөлүнүп. Эми жаңы доордо бул ааламдын программасы. Мына президенттер деле өзүнүн, талапкерлер деле өзүнүн программасын айтып атпайбы? Мен мектеп курат элем, анан больницаны кеңейтет элем, анан же парламенттик башкаруу кылам, же президенттик башкаруу кылам деп өзүнүн программасын айтып атат. Алардын эми капа болушпасын, бул чындык эч кандай программасы окшобойт. Бул аларлар пендече айтып атат, ак кара түшүнүктө. Ааламдын программасы ааламдан берилгени бул адамзат үчүн берилди. Биринчи адам бол деп атат. Мисалга бирөөлөр деле сүйлөшүп калганда айтат го, сен эркексиңби? Дейт го, жок, бир эркек бол дейт го. Чын эле эркектик сыпат барбы бүгүнкү күндө бирөөлөрдө? Же бир адамдык сыпат барбы? Же энелик сыпат барбы? Ошо сыяктуу биринчи адам этапка өтсө, анан арбай деген энергия жайгашат экен ошо адамга. Бул Иньянда жүрө берсе, ак кара деле бөлүнө берсе, арбай деген сөз бул улуу деген сөз. Улуу энергия жайгашат экен, ошо арбайдай сыпат болот экен. Анан ошо периште инопланетан деңгээлге жетиш керек. Бул ааламдын өзүнүн программасы. Эгер биз арбайлык, периштелик, кудайлык сыпатка жетпесек, жаңы доордо биздин телобуз күйүп кетет, жарылат, жоюлат дейт да. Бул ааламдык программа. Азыр мен ааламдан илимин берип туруп, анан адамын кошо жараткан бул арыстан алай. Адамзат үчүн жаратты арыстан алайды. Илимин берди, энергиясын берди, касиетин берди. Эми Кудай жерге келип алып сүйлөп бербейт экен да. Кудай ошол мен Кудаймын деп мени ушу окутуп, көзүмө теңир ата көрүнүп, кадимкидей эле көрүнүш катары. Булутту жылдырганды көрсөтүп, куюн жөнөткөндү көрсөтүп, мынандай эле мынтип койсо баягы жел болгондо чөптүн башы кыймылдайт дегендей, мен мына мынтип койсом эле ошо адамдардын кыйрап калганын көрсөтүп, ушундай бир энергия менен анан ошо Кудай энергиясын берип туруп, анан адамзатка мына жол көрсөттүрүп атат. Ошондуктан
программа дегенди ушу жакшы түшүнүңүздөр. Азыр адамдардын, саясатчылардын, деги эле жеке адамдын дагы каалоосу аткарылбай калды. Азыр жеке пенденин бай болоюн десе, иши жүрбөй атат, бийликке барайын десе, барса чекеси жылыбай атат. Бала бакырам жакшы болсун десе дагы ал орундабай атат. Себеби ааламдын программасы же талабы дейли адам бол, улуу бол, периште сыпатка өт деп атат да. Эмнеге мындай дегенде, көрсө адамдын гени сөөгү жетилип тур. Же мындай салыштыралы. Өспүрүм деле бир кезде мектепте ал ошо эволюция экен, садикте, анан институтта, анан гени сөөгү жетилгенде ата болот, апа болот, балага эне ата болот. Анан ошол кезде эмне болуш керек? Аталык сыпат болуш керек, энелик сыпат болуш керек. Ошол сыяктуу эле арбайлык, периштелик сыпат болбосо биздин тело күйүп кетет. Ушу бир 3 нерсени биз жакшы түшүнүшүбүз керек. Бул ааламдык программа. Деги эле мына дүйнө эмнеден куралды дегенде, ааламдан, анан адамзаттан, табияттан куралган, 3 эле нерседен куралган. Табият эмнеден куралды? Оттон, суудан, таштан, сууда мына көзгө көрүнгөн нерседен куралды. Адамзат эмнеден куралды? Улуттардан куралды, мисалга. Аалам эмнеден куралды дегенде, аалам өзү эмне дегенде, аалам жерде жашап өткөн эле адамдардын рухунан куралат. Же болбосо жана душа покидает тело дегендей, душа жан аалам кучат дагы тело өлөт. Ошол асмандагы ата тек арбайдын руху өзү аалам ошол адамзатты башкарып турат. Мына ушул күчтөр 21-кылымдан башынан бери азыр жерге, инопланетан катары, энергия катары жерге түшүүдө, анткени адамдын гени жетилгендиктен. Анан ал бир жан болгондуктан адамга кирет экен дагы. Мисалга азыр вирус эмнеден болуп атат деген, анан ал жан болгоп киргенде, ал дегенде өпкөгө кирет, анан температура берип, адамдын психологиясы, анатомиясы даяр болбогондуктан адам өлүп кетип атат. Ошондуктан биринчи эмне кылышыбыз керек, урматтуу улуу журтум? Биринчи азыр адамзатка өлүм сыноо келет. Өлүм сыноосунан куткарышыбыз керек биринчи. Бул ааламдык программа. Ага кантип куткарабыз дегенде, адамдын жан дүйнөсүн өзгөртүп, сен ааламдан келгенсиң. Мына мен айткандай ааламдык түшүнүккө өт, же болбосо мынтип айтылат. Мына бу адамдын телосы, мурун аял эркектин ролун аткарып келсе 21-кылымга чейин, а 21-кылымда арбайдын, инопланетан, периште, кудайдын ролун аткарып калат делет. А чын эле ошол ааламдай күчтүүбү, аткара алабы дегенде, улуу кыргыз аткарып келген. Мына ою менен жаачы деп коебузбу? Элдин башына күн түшкөндө, керек болгондо, душман келгенде жамгырын жаадырып, керек болсо борошок карга айлантып койгон. Адамдын телосы ошол эненин курсагында эле, ошо эне бош жүргөндө, жана уйку басат го, боюнда бар аялдай дегендей. Анан ошо уйку басып, денеси бошотуп, ааламдык энергиядан эле адамдын турпаты, жаны пайда болот. Ошондуктан адамдын телосы ааламдык энергиядан жаралгандыктан көз тиет, сөз тиет. Мына ошол сымал улуу кыргыз азыр адамзатты куткарбаса кырсыктайт.